Астана айлар аралык форуму инновациялык демилгелерди жана жаңы идеяларды көп тараптуу диалог жана кызматташтыкты өнүктүрүүнүн уникалдуу аянтчасына айланды. Өлкөнүн борборунда өткөн иш-чара энергетика жана инновация тармагында кызматташууну бекемдөө, тажрыйба алмашуу жана көндүмдөрдү бөлүшүү боюнча дагы бир маанилүү кадам болду. Бул тууралуу белгилүү Фин компаниясынын вице-президенти билдирди. Бул форумда биз Казакстандын энергетика тармагынын ар кыл өкүлдөрү менен жолуктук. Бул чөйрөдөгү министр менен жолугушуу абдан жемиштүү болду. Казакстандын жашыл энергетика саясатына өтүүсүн чыдамсыздык менен күтөбүз. Менин оюмча, Казакстан абдан жакшы жолдо баратат. Сиздерде жаңылануучу энергия булактарынын үлүшүн көбөйтүү боюнча жакшы пландар бар. Азыр мен жаңылануучу энергиянын үлүшүн 2030-жылга чейин 15%, ал эми 2050-жылга чейин 50%га жеткирүү максаты жөнүндө айтып жатам. Ал эми италиялык инвесторлор Казакстанда өз өндүрүшүн ачууга ниеттенүүдө. Европа өлкөлөрүндөгү компаниялардан бири турбиналарды жасайт. Алар Алматыдагы 3-жылуулук электр борборун курууга киришти. Компаниянын өкүлү Паоло Аригетинин айтымында өлкөдө бизнес жүргүзүү үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Биздин максат Казакстандагы бизнесибизди кеңейтүү. Бул үчүн биз туруктуу өкүлчүлүктү орнотобуз жана биздин өндүрүштү колдой турган жергиликтүү жеткирүү түйүндөрүнө таянабыз. Бул ишканалардын ортосундагы ишенимди чыңдоодо маанилүү роль ойнойт. Казакстандын өкмөтү акыркы 10 жылда өлкөнүн Борбордук Азиядагы пайдалуу географиялык ордун натыйжалуу пайдалануу жана коңшу өлкөлөргө дарбаза болуу боюнча чоң иштерди жасады. In Central Asia and to be the gateway toward nearby countries.